Баткен районунда жигердүү айымдар өз ара жардамдашуу мезгили аянтчасына биригишти. Аталган демилгенин алкагында аялдардын ишкердик менен алектенүүсүнө, алардын ар тараптуу жөндөмүн жогорулатуу, тажрыйба алмашуу аракеттери жандана тургандыгы айтылды. Көп адамдар облус боюнча мына жүргүзүлүп атканда жакшы интервьюларды берип атышат, жакшы комментарийлерди жазып атышат. Анткени булактын көзүн ач дейт. Ошол ачылбай жумулуп турган булак көзү ачылганда биздин аялдарыбыздын активдүүлүгү коомдо зор күч, активдүүлүгү эң зарыл. Анткени аял бул бала тарбиялоочу, аял бул жолдошунун камкорчусу, аял бул ошол үйдүн тарбиячысы, аял бул ошол коомдо бүтүн дүйнө жүзүндө дагы башкаруу аппаратында дагы бүт падышанын дагы үй бүлөсүндө негизги ролду ойногон бул аял заты. Өкүлчүлүктүн демилгеси менен облустун ар бир район шаарында уюштурулган иш-чара өз жемишин жана алгачкы натыйжаларын берип баштады дейт Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Чынар Саттарова. Аны аймактардагы катышуучулардын окуулардан кийинки аракеттери тастыктаганы айтылууда. Керемет жашоо сырлары жана ийгиликтин сырлары деген биздин тренингдер дагы аялдар үчүн азыркы заманда өтө актуалдуу десек болот. Анткени ар бир адам өзүнүн ден соолугунан баштап, өзүнүн тагдырына чейин, өзүнүн киреше турмушундагы бактылуулугга чейин ал ар бир адам өзү жооптуу жана өзү себептүү да. Азыр облусубуз боюнча ар бир район шаарда ушул биогумусты өндүрүү боюнча аялдар абдан активдүү жана катуу баштады десем жаңылбайм. Анткени күнүгө кантип үйүн шартында жүргүзүү боюнча уже өздөрүнүн жасаган шартын көрсөтүп, жайын көрсөтүп, уже бири-биринен уже сатып алып, уже баштагандар да көп болуп атат. Аялдардын өз ара жардамдашуу кыймылы боюнча конференция өтүп атат. Семинар сыяктуу. Бул деген биздин областтын аймагында жашаган бардык энелерге, аялдарга, жалпы эле аял затыга жакшы күнгө түшүп атат. Жалаң айыл өкмөттөрүнүн мен деген аял заттары келип отурат. Алар барып өз жерлеринде ушул уккандарын жайылтат. Баткен облусунун органикалык аймакка айлантуу демилгесинин негизинде Райхан Салиеванын үлгүсүндө тажрыйбалар жайылтылды. Легендарлуу агрономдун шакирти бул демилгени Баткен районунун аймагына алып келип жасап жатканын айтат. Биз бул биогумусту Карабулак айылынан 5 аял өзүбүз мындан 1 жыл мурда ошол Райхан эженин азыркы эмесини биз ютубтардан көрүп таанышып, ошо кадамжайга барып алып келгенбиз. Биринчиден ошо үйдүн бюджетине киреше, экинчиден чыныгы таза, жер семирткич, селитра эмес, химикат эмес. Мына ошол жагы жакшы экен. Үчүнчүдөн бул тазалык. Бүт айылдын, ошо коргондун, мал баккан жердеги сарайлардын тазалыгы. Үй бүлөдө эне өнүксө, үй бүлө өнүгөт. Демек аймак өнүгөт. Аял бакубат жашоону жүргүзсө, үй бүлө жакырчылыктан чыгат. Демек өлкөнүн да жакырчылыгы азаят. Ар бир аял ишкердик ишин баштаса, аны өнүктүрүп, үй бүлөлүк каражатка салым кошсо, демек ал үй бүлө миграцияга муктаж болбойт. Ал эми ишкер чөйрөдө өскөн өспүрүм балдар сөзсүз түрдө жаштайынан бакубат жашоого, акча табууга, эмгектенүүгө, акчаны туура колдонууга тарбияланат. Каныша Яшымова, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Жакшы бааланбай.